Агродрон менен обработка кылып атканда эч кандай контакт болбойт. Пестицид менен ошол пилот алыстан туруп управлять этет. Бул агродрон микрокапельное опыление, майда тамчылар менен опыление кылат да. Анан винттер иштеп атканда винттер ошол шамал менен берип ошол тамчыларды киргизет астына. Эми шалын сезон башталып атат. Азыр опыттык коюп көрөбүз кандай жардам берет. Услуга 3 лестницада болот. 800дөн, 1000ден, анан 1200дөн. Эми бул жерде дорожный расходтор бар, ар кандай расходтор бар. Биз азыр ошол боюнча конкретно иштеп атабыз. Дальнейшем чечебиз. Бирок азыр 800дөн 1200гө чейин болуп атат. Көп гектар, 20 гектардан өйдө заказ түшсө, аны 800дөн кылабыз. 5 гектардан 20 гектарга чейин 1000ден, 1 гектардан 4 гектарга чейин 1200дөн. Ушул Баткенде мына 39 000 гектарга жакын суга тайдоо аянттарыбыз болсо, 10 000 гектар бак, 35 000 гектарга жакын кайрак аянттар бар. Ушулардын баардыгын камсыз кылып иштесек жакшы болот. Дыйкандар мүмкүнчүлүгү жараша ушул дрон кызматынан пайдаланышат. Булардын азыр Капунун областной аймагында 10 точкасы бар. Ошол точкалардын ар биринде бирден дрон болот деген ойдомун. Элибиз кооперативге биригиш керек. Себеби дронду чоң аянтта пайдалануу ыңгайлуу болот. Бирикпесе кичине аянтка учура турган болсо, каражат көбүрөөк сарпталып калат, экономичный болот.